Саламатсыңар, урматтуу 11 класстын окуучулары. Кыргыз тили сабагын баштайбыз. Бүгүнкү сабагыбызда биз силер менен келечектеги актуалдуу кесиптер деген темада сөз кылабыз. Грамматикалык материалыбыз түшүнүк кат. Бүгүнкү сабагыбызда силер менен азыркы жана келечекте актуалдуу боло турган кесиптер менен таанышабыз балдар. Ошондой эле түшүнүк кат тууралуу, аны кантип жазыш керек, кайсы учурда жазабыз, ушул тууралуу маалымат алабыз. Ошондой эле турмуштук жагдайларда бүгүнкү темалар кайсы жерде керек болору тууралуу маек урабыз. Балдар, силер 11 класс болгонуңарга байланыштуу кайсы кесипти тандаганыңар менимче так болду. Анткени буга чейин ошол тандаган кесибиңерди тереңдетип окуп, ошол багыттагы сабактарды, предметтерди басым жасап, тереңдетип үйрөнүүгө аракет кылып жатасыңар деп ойлоймун. Эгерде ким тандай элек болсо, анда сөзсүз түрдө кесипти тандашыбыз керек алдын ала. Өзүбүздүн кызыгуубуз, мүмкүнчүлүгүбүз, талант, жөндөм, шыгыбызга карап белгилүү бир кесипти тандап, ошол багытта азыртадан даярданып барышыбыз керек. Ким эмне жумуш аткарат? Азыр силердин алдыңарга бирден сүрөт чыгат, жөнөкөй сүрөт эмес, ошол белгилүү кесиптин ээлеринин сүрөттөрү чыгат. Ошол сүрөттөргө карап, ким экендигин, анан эмне жумуш аткарарын кыскача жазып коесуңар. Бул биринчи тапшырма. Дептерлерди ачып жазабыз. Мисал үчүн, бул дарыгер, ал адамдарды дарылайт. Ушул тартипте жазасыңар. Алдыда силерге бир нече сүрөттөр чыгат. Ал сүрөттөрдөн бул кесип ким экендигин деталдарына карап туруп тапсаңар дагы болот. Сүрөттүн жанында деталдар, ошол кесипке байланыштуу болгон түрдүү шайман куралдар бар. Менимче муну тапканга кыйналбайсыңар. Экинчи сүрөттө кайсы кесиптин ээси турат, ал эмне жумуш аткарат. Кийинки сүрөт анын колундагы жана артындагы сүрөттү карап тапсаңар болот. Кийинки сүрөттө кимди көрүп турасыңар? Бул кайсы кесиптин ээси? Кезектеги сүрөттү ойлоп көргүлө, бул ким? Менимче муну жеңил эле табасыңар. Ал эми кезектеги сүрөттө болсо, демек силер мунун ушул көрүп турганыңардай таразасына карап таба аласыңар деп ойлоймун. Бул кайсы кесиптин ээси экенин ойлоп көргүлө. Демек, биздин кезектеги кесибибиз бул жан жаныбарлар менен иштей турган кесип. Дүрбүчөн кайсы кесиптин ээси? Акыркысы, демек, бул машинага чыгып бараткан киши кайсы кесипти аркалайт деп ойлойсуңар. Муну жазасыңар. Бул дарыгер, ал адамдарды дарылайт. Экинчи, бул ким экендигин таап, анын эмне жумуш аткарарын жазышыңар керек. Эми балдар, ойлоп көргүлөчү, бир саам ой жүгүртүп көргүлөчү, кайсы кесиптер эч качан актуалдуулугун жоготпойт, коом өзгөрсө дагы, жылдар алмашса дагы эч качан суроталап токтобойт деп ойлойсуңар. Кайсы кесиптер? Ал эми кайсы кесиптер мезгил алмашып, өз суроталабын, өз күчүн, актуалдуулугун жоготот деп ойлойсуңар. Демек, биздин дүйнө, биздин коом ар дайым тынымсыз өсүп өнүгүүдө болот, балдар. Ошондуктан бул нерсе сөзсүз түрдө кесиптерге да таасирин тийгизет экен. Адамдардын жашоо турмушу, жашоо шарты, көз караштары, аң сезими өскөн сайын кесиптин дагы түрлөрү көбөйө берет экен. Бирок ошол эле учурда көбөйгөнү менен зарыл болгон, суроталап көп муктаж болгон кесиптер өз актуалдуулугун жоготпойт экен. Алардын айрымдарын биз бул жакка тизмеледик. Карап көргүлө. Демек, биринчиси, силер кайсы кесипти көрүп турасыңар? Бул инженер кесиби. Кыргызстанда жол куруу, кен казуу, энергетика, айыл чарба өндүрүшүндөгү темир жол инженерлери бааланат. Демек, балдар, ушул инженер болгондо дагы жол, кен казуу, энергетика, айыл чарба багытындагы инженерлер сөзсүз түрдө Кыргызстанда керектүү болгон кесиптерден болуп саналат экен. Азыркы учурдагы айлыгы эң жогорусу 50 миңдин текерегине чейин барат экен. Бул албетте баары 50 миң алат деген эмес, ошол иш тажрыйбасы, стажы, башкаларына карап 10 миңден башталышы мүмкүн, 10 миңден 50 миңге чейин деп алсак болот экен. Кийинки кесип
Силер көрүп тургандай, демек бул ноутбук компьютер менен иштеп жатат. Азыркы биздин турмуш шартыбызда IT кесиби, башкача айтканда айтишник деп коебуз. Азыркы учурда компьютердик технологиялар жашообузда өтө керектүү болуп бир бөлүгүнө айланып калды. Демек балдар, бул IT кесиби эч качан мындан ары өз актуалдуулугун жоготпойт. Өзүнүн мүмкүнчүлүктөрүн, өзүнүн ошол кесиптин да андан ары түрлөрү көбөйүшү мүмкүн, бирок эч качан өз актуалдуулугун жоготпой, мындан ары өсүп өнүгөт. Ошондуктан мүмкүн болушунча ошол IT технологияларын, компьютер, ноутбук, планшет, ушул сыяктуу бардык каражаттарды, мүмкүнчүлүктөрдү үйрөнүү бул силерге эч качан зыян алып келбейт. Албетте, бул кесиптин маянасы ошол кесиптин престиждүүлүгүнө карата 100 000 сомго чейин барабар болот экен. Кийинки кесип бул маркетолог кесиби балдар. Базар бар жерде, рынок бар жерде сөзсүз түрдө сатып алуунун суроо талабы, ошондой эле товардын өтүмдүүлүгү иликтөөгө алынат. Ошол кайсы товар азыркы учурда биздин Кызылайга керектүү, кайсы товар Кыргызстанда суроо талап көп болуп атат. Ал эми кайсы товарды уже адамдар керектөөгө муктаж эмес деген сыяктуу иликтөөлөрдү, мониторингдерди жүргүзгөнгө бул маркетологдор керек болот экен. Тейлөө кызматкерлери балдар, бул жогорку кесипти талап кылбаган, ошол орто билим менен иштесе боло берген кесиптердин бири. Кайсы гана коом болбосун, сөзсүз түрдө тигүүчү, айдоочу, ашпоз, официант, электромонтажчы, тракторист сыяктуу жогорку билим талап кылбаган кесиптерге коом муктаж болот. Анткени адамдардын ошол күнүмдүк турмуштагы жашоо шартында керектүү болгон булар бардыгы керектүү кесиптер. Медицина тармагы балдар. Адамдын саламаттыгына байланышкан кесиптер эч качан жоголбойт. Бирок медик болом дегенде эле ошол мурдакы эски тартиптеги медицина кызматкерлери эмес, ошол IT технологиясын мыкты билген кесиптер, инсандар ошол бул кесипте жакшы ийгиликтерге жетише алат. Анткени медицина тармагы дагы силер билгендей санариптешүү жолуна өтө түшүп баратат. Ошондой эле мал доктору дагы албетте бул актуалдуу кесиптердин бири болуп саналат. Себеби бул жан жаныбарлар биздин коомдо, биздин жашообузда, биздин дүйнөдө ошол параллелдүү эле бараткан жандыктар да. Андыктан алардын ден соолугу, алардын жашоо шарты жөнүндө дагы кам көргөн кесиптер өз актуалдуулугун жоготпойт экен. Мугалим. Силер билесиңер, мугалимдик инсанды окутуу, адамды окутуу бул эч качан ошол коомдо четте калбай турган кесиптердин бири. Бирок жөнөкөй эле мугалим эмес, көп тилдүү, ошондой эле санарип тенденцияларды мыкты өздөштүргөн мугалимдерге талап күч болот. Анткени алдыда сөзсүз интеграцияланып, предметтер, сабактар бири-бирине интеграцияланып кошулат дагы балдар. Мисал үчүн, азыркы учурда силер кыргыз тили, орус тили, англис тилин 3 мугалим окутуп болсо, келечекте англис, орус, кыргыз тилдерин бир мугалим окутуп калгыдай коомго жетишибиз мүмкүн. Ошондой эле математиканы мисал үчүн англис тилинде, орус тилинде, кыргыз тилинде бирдей окута алган мугалимдерге суроо талап күч болот. Демек балдар, бул кесиптер боюнча мына ушулар болду. Ошондой эле кесип тандаганда балдар, өзүңөрдүн сапаттарыңар менен дагы өзгөчөлөнө алышыңар керек да. Анткени келечектеги кесип ээлери жалаң гана ошол дипломдун ээси эмес, ошол айрым сапаттары менен дагы өзгөчөлөнө алган болуш керек экен. Ал сапаттар кайсылар экен? Бул универсалдуулук, кайсы гана ишти болбосун дароо аткарып кете алгандык, коммуникативдүүлүк, бул адамдар менен баарлашуу өзгөчөлүгү, мүмкүнчүлүгү кенен инсандар, жаратмандык, креативдүүлүк, дайым жаңы нерселерди жасоого умтулгандык, ушул сыпаттары күчтүү адамдар ошол өзүнүн кесибинде зор ийгиликтерди жарата алышы мүмкүн. Эми балдар, түшүнүк кат тууралуу маалымат алалы. Түшүнүк катты менимче силер көпчүлүгүңөр буга чейин жазган болушуңар мүмкүн. Демек, кыргыз тилинде түшүнүк кат деген эмне экенин таанышалы. Ишке тиешелүү ар кандай окуя, көрүнүш, фактынын себептерин түшүндүрүп жазып берүү менен байланышкан иш кагазы бул түшүнүк кат болот.
мисалы үчүн кандайдыр бир эрежени бузсаң же кандайдыр бир нерсени аткара албай калсаң, бул ишиң үчүн сөзсүз сен түшүнүк кат жазып бересиң. Түшүнүк кат ички жана сырткы болуп экиге бөлүнөт балдар. Мында ички түшүнүк кат дегенде ошол жарандар, адамдар, окуучулар, инсандар, кызматкерлер, ошол тиешелүү бөлүм башчысына, мүмкүн директорго, завучка жазылат бул. Ошол жетекчиге, мекеменин жетекчисине жазылат. Бул жерде ошол окуу же кызмат тартибинин бузулушу, ошонун натыйжасында ошол тапшырманын аткарылбай калышы, анын себептери көрсөтүлөт. Эгер ошол далилдүү болсун үчүн айрым документтерди тиркөө дагы мүмкүн. Түшүнүк кат кол менен бир нускада жазылат. Ал эми тышкы түшүнүк кат болсо, бул жогорку инстанцияга, төмөнкү инстанциядан берилет. Бул дегени балдар, мисалы үчүн биздин мектеп төмөнкү инстанция, ал эми бизден жогорку инстанция бул Кызылкая шаардык билим берүү бөлүмү. Ал эми Кызылкая шаардык билим берүү бөлүмү Баткен областтык билим берүү бөлүмүнө карайт. Баткен областтык билим берүү бөлүмүнөн жогорку инстанция бул билим берүү министрлиги. Үлгү. Демек, түшүнүк кат жазганыбызда балдар биз сөзсүз бул түшүнүк кат кимге жазылып аткандыгын жазабыз. Мисалы үчүн, Дмитрий Михайлович Карбышев атындагы номер 1 орто мектебинин директору Инабат Абдрахмановна Парпиевага, 11 класстын окуучусу Айбек Асановдон түшүнүк кат. 2020 жылдын 12 октябрынан 25 октябрына чейин ден соолугума байланыштуу онлайн сабактарга катыша албадым. Бул учурда бир да мугалимге тапшырма жөнөтө албадым. Мындан кийин ар бир сабакты калтырбай катышып, тапшырмаларды өз убагында жөнөтөмүн. Демек, Айбек ден соолугуна байланыштуу сабактарга катышпаптыр, тапшырма жөнөтө албаптыр. Мындан ары эч кандай сабактарды калтырбайт экен. Анын ден соолугу эмне болгондугу тууралуу бул жерде ден соолугу тууралуу ооруканадан берилген справканы тиркейт экен. Ал эмне болду? Мүмкүн колдон операция болду, мүмкүн башы ооруду. Ошол справканы тиркеп, чындыгында эле ооругандыгын далилдеген справкасы бар экен. Фамилиясын жазып кол коебуз, анан бүгүнкү числоону коебуз. Так. Үйгө тапшырма алгыла балдар. Демек тапшырмабыз видео даярдайсыңар, өзүңөрдү видеого тартасыңар, өзүңөрдүн тандаган кесибиңер, анын оң жактарын, эмне себептен тандаганыңарды, келечектеги максаттарыңарды ооз-эки айтып, 3 мүнөттүк видео жасап, ар бириңер өз мугалимиңерге жөнөтөсүңөр. Сабагыбыз түшүнүктүү болгон болсо балдар, сабагыбыз соңуна чыкты. Саламатта тургула.